Бүгүн жогорку билими жок адам президент болот. Ташиев да айтып атты, биз Кыргызстанда криминалдык авторитеттерди, ворлорду жок кылабыз деди. Бул мага өтө жакты. Эртең ал президент же жогорку кеңештин депутаты болсо, ал ошолордун бир куралы болуп калышы мүмкүн да. Мына эми биз так үч бийлик бутагына келдик. Мына мелочь болсо да мен туура көрдүм. Садыр Жапаров Ак үйдөн чыгып кеткен. Жаңы өкмөт башчы Марипов просто башканы койгонго жол жок. Өрбек Текебаев кийин өзү мойнуна албады. Атамбаев сурангандан кийин кетиргем деп. Мен депутат болуп райондук кеңешти жойдум. Мыйзам менен. Ал райондук бюджетти жойду. Бүгүнкү күндө Кыргыз өкмөтүнүн айыл өкмөтү бар. Биз мындай Курттуу Октой болуп эле басып жатабыз. Биринчи парламенттен Матраимовдун темасын көтөргөн Бабанов болгон. Ошондо биринчи жолу биз талкываться эттик да, мындай ошол райондун эме фактору мененчи. Ошол бир шаарды мындайча айтканда бир адамдын влияниясы, бир адамдын каржысы менен алып койгон. 17-жылы уже президенттик шайлоо чыкканда мен ойлойм, районго башка жол жок болду болуш керек да. Бабановго каршы чыгуудан башка. Эгер Бабанов элди көтөрүп чыкса, ошондо кан төгүлүп кетет деп ал ошол кадамга барган жок да. Менин бийлигим үчүн бир жаранын каны төккөн мага кереги жок деп, келечекте тиги экс-президент макамын алган Сооронбай Жээнбековдун маселеси көтөрүлүшү мүмкүн. Сооронбай Жээнбековдун 3 жылы эмне менен өттү? Эмне менен эсте калды? Мурунку президент Атамбаевдин былыктарын казып, аны каматуу менен шайлоого киришпей, коррупционерлердин акчасы менен биримдикти мекеним Кыргызстанды өткөрөм деп туруп, сатып алам деп ойлобостон. Амансызбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүсү, эфирде саясий коктейль берүүсү. Бүгүн бизде конокто жогорку кеңештин 2 чакырылышынын депутаты, учурда Республика Ата журт фракциянын өкүлү, жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев агабыз болмокчу. Кенжебек байке, студиябызга кош келдиңиз. Саламатсызбы. Саламатсызбы. Мен азыр көрүүчүгө тааныштырып атып, сизди Республика Ата журт фракциясынын өкүлү дедим. Бирок ошо рашты азыр мындай бир бүтүн фракция деп атаганга мүмкүнбү? Жок, мүмкүн эмес. Эми баягы түзүлгөндө бул бүтүн 15-жылдагы шайлоодон кийин албетте Республика Ата журт фракциясы болуп түзүлгөн. Ортодо аягында билесиңер, бир топ саясий компаниялардан кийин ыдырап кеткен ал фракция. Анткени тем более мынакей 20-жылдагы шайлоодо ошол эле 28 депутат болсо, ошо 28 депутаттын бир 3-4 депутаты республика фракциядан чыкса, калгандарын дээрлик көбү бул башка партиялардан кандидат болуп списокко кирип катышты. Демек алар ал партияларга барып мүчө болуп кирди да. Мүчө болуп кирип, анан кийин шайлоого катышты. Демек ошол себептен айтам, эми башындагыдай болуп туруп, бир идеяны кармаган, бир жумушту алып барган команда катары эсептөө мүмкүн эмес деп айтса болот го. Анткени ортодо 20-жылдагы шайлоо болуп кетти. Фракциялар деле болбой калды го. Анткени билесиңер, баягы 5-октябрдан кийин парламент Ак үй өрттөнгөн, жакында эле кирип, кайра жыйындар башталып, кабинеттер ремонттон өтүп атат, залдар эми даже компьютер жана кагаз документация эч кандай нерсе калган эмес, баары электронный форматта, кагаз форматында баары күйүп, чачылып жоголгон. Ошондуктан мен ойлойм, кайра мына эми жумуш бир аз ордуна келип атса керек да. Сиз жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына арналган демилгелер, мыйзам сунуштары менен белгилүүсүз. Анан ошо акыркы жылдары ошо айыл өкмөт башчыларын ошо тикелей ошол жерде жашаган эл өзү шайласын деген сунушту айтып демилгелеп жүрөсүз да. Бул нерсе ишке ашат деп күтсө болобу? Эми мен өзү жергиликтүү баланча башкаруу темасын тандаганымдын себеби да бар. Анткени мен өзүм 2005-жылы ошол айыл өкмөтүнүн башчылыгына кандидат болуп, ал убакта түз шайлоо болчу. 4 айылдан турган Аманбаев айыл өкмөтүнүн башчылыгына мен эл тарабынан тикелей шайлангам. 2009-жылы 2-жолу айыл өкмөткө шайланганда, анда депутаттар тарабынан шайланган, баягы мыйзам өзгөрүп кетип да. Мына ошондуктан мен өзүмдүн башыман
айыл өкмөткө шайлоого кирип туруп бирөөндө түз шайландым, бирөөндө депутаттар аркылуу шайландым. Ошондуктан мындайча айтканда жон терим менен сездим, билем. Ошону талдап туруп мен мыйзам долбоорун киргиздим. 5-6 жыл мурун албетте. Айыл өкмөт башчылары менен шаардын мэрлерин түз шайлаш керек деп. Анткени түз шайлаганда шаардын мэри же айыл өкмөт башчысы шайлоого жеңгенге чейин эле ал өзүнүн программасы болуш керек. Элге чыгып, эмне үчүн мен ушул кызматка бара жатам деген программасын айтыш керек. 4 айылбы же целый Бишкек шаарынабы ар бир кварталына, көчөлөрүнө кыдырып барып туруп, ошол жердин проблемасын кантип чечүү жолдорун айтыш керек. Мындайча айтканда шайлоочуларга бир конкреттүү программа болуш керек да. Азыркы жогорку кеңештикиндей бир идеялар эмес, мен конституциялык реформа кылам жана башка эмес, а мен канализацияны кантип чечем, мен таза сууну кантип алып келем жана башка конкреттүү элге түшүнүктүү, аларды муктаждыгын чече турган пункттардан туруш керек. Мына ошондо шайланып келген тиги мэр же айыл өкмөттүн башчысы ал уже иштей турган тиги программасы мойнуна жүктөлгөн болот. Ал аны аткарат же кетет. Ошол себептен мен ойлойм, бүгүн кандай болот? Депутаттар менен шайланганда мен мына 7 областты ушул коомдук талкуу, парламенттик угуу боюнча кыдырып чыктым, түз шайлоо боюнча. 7 областтан тең элдин колдоосу бул түз шайлоону эл колдоп жатат, күтүп жатат. Алар ачык эле айтып атат. 11 депутаттын айыл өкмөттөрдө 5-6 сатып алып, подкоп аябай эле жүрүп атат депчи. Анан кийин ошондуктан алар даже талап кылып атат, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын да сапатын, анын билим деңгээлин карагыла, критерийлерди киргизгиле депчи. Бирок аны биз киргизе албайбыз да, анткени бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президенттин кандидаттыгына, жогорку кеңештин депутаттыгына кандидаттарга эч кандай критерий коюлган эмес. То есть жогорку билимде талап кылынбайт. Бүгүн жогорку билими жок адам президент болот. Же болбосо стажы жок адам жогорку кеңештин депутаты президент болот. Эгер ал соттолгон болсо эле. Соттолгону алынган же жоюлган болсо да боло берет да. Албетте мен дагы башка мыйзам долбоорун киргизгем. Деги эле бир жолу соттолгон адам же болбосо оор жана өтө оор кылмыш менен соттолгон биздин адамдарыбыз президенттикке жана жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер боло албасын деп киргизгем. Өтө эле катуу сунуш эмеспи бул? Катуу талап эмеспи? Бирок мен ойлойм биз келечекте ошол нерсеге барышыбыз керек. Эмнеге дегенде криминалдык дүйнө, криминалдык идея кээ бир жерлерде жаштарыбызга чейин өтүп атат. Кээ бир биздин региондордо жаш балдардан мен угуп калам, ким болосуң десе рекет болом, мен вор болом деген да мисалдар бар. Ошондуктан азыр биз парламентте мен ачык айтып келем, азыркы жаңы шайланган президент өзүнүн программасында айтып атты. Мына кечеги КМБнын жетекчиси Ташиев да айтып атты. Биз Кыргызстанда криминалдык авторитеттерди, ворлорду жок кылабыз деди. Бул мага өтө мындай жакты. Мен ал жерден Ташиевдин өзүнө айттым, мына программа ушундай болуш керек депчи. Убада ушундай болуш керек. Конкреттүү, коркпостон, мындайча айтканда бийик максатты мен аткарам деп айтыш керек. Элге жагат да ошондо. Мындай бир жалпылаганда болбойт. Жыргатабыз деген программа болбойт. Конкреттүү жыргатыш керек да? Да, конкреттүү жыргатпай эле лучше сен криминалды жой, коррупционерди кама, коррупциялык жолдорду жок кыл. Мына мүмкүнчүлүктөрдү жок. Мына ошондой болуш керек да. Мына ошондуктан биз баштан бир программаларды айтканда Республика партиясында, кийин Республика ата журтта биз лидер баш болуп туруп ушундай конкреттүү пункттар менен чыгып жүргөнгө аракет кылып атабыз да. Ошондуктан кийинки шайлоолордо карасаң, кайсы партиянын программасы эсте бар десең, республиканын эсте бар. Эмнеге? Анткени ал 15 мыйзам деген, анткени ал жардамчыларды жоебуз деген, там тиги бу деп биздин программалар эсинде калат. Анткени калгандарында жалпы конкретика бар болгонун түшүндүрөсүз да? Албетте жок, албетте жок. Сиз азыр айтып атасыз, тиги келечек планда ошону да киргизгим келет. Соттолгон адам өлкө жетекчилигине барбасын дегенчи. Да, мен аны киргизгем 5-чакырышта. Бул мыйзам долбоору кылып, мен киргизип, анан кийин экинчи окуудан четке кагылып кеткен. 6-чакырышта мен дагы киргиздим.
Анда уже жөн эле соттолгондор эмес, оор жана өтө оор кылмыштар менен соттолгонго киргиздим. Бирок биринчи окууга киргенче коомдук талкууда түргөндө бизди турганда бизден жарандардан аябай неме көп мындай сын пикирлер түштү. Ошонун ичинде биле ошол убак болчу да, Текебаевди камап аткан убак болчу, Садыр Жапаров түрмөдө жаткан убак, жана башка саясатчылар ушу камалып аткан, Канат Исаев ушулар. Анан кийин мага ушундай сунуштар түшүп атты да, бул бийликтин мыйзам долбоору эмеспи, заказ эмеспи, ошол түрмөдө жаткан саясатчыларды эртең шайлоого киргизбей коюштун аракети катары ушул мыйзам эртең курал болуп калат депчи. Анан мен карасам чын эле менин мыйзамым эгер өтүп кете турган болсо, бийликке аябай пайдалуу болчу да. Ошол убакта ал убакта Сооронбай Жээнбеков болуп калган. Жанагы камай албай жаткан, мен айтып кеткен саясатчылар түрмөдөн чыккан күндө да кичинекей срок менен алар уже шайлоого бийлиги жок эле өзлөрү мыйзамдын чектөөсү менен бара албай калды. Мен аны кайра чакыртып алдым. Ошол күндө же болбосо азыр ошол мыйзамды колдонууда, өтүп кетсе деле колдонууда эртерээк деп ойлодум да. Анткени саясатчыны жолдон чыгарыш үчүн, же болбосо өзүнүн аренасынан оппозицияны алып салыш үчүн ага бир иш козгоп туруп эле, анан кийин бир аз тергеп туруп, анан кийин оор кылмыш деп туруп бир азыраак срок менен чыгарып койсоң эле, ал өмүр бою эртең соттуулукка алынса да, жоюлса да саясатка кире албай калат, шайлоого бара албай калат да. Вот ошону ойлоп туруп мен кийин токтоттум да, консультациялардан кийин эрте экен деп. Толук демократиялуу баягы өлкөгө айланганда мен ойлойм ошондой чектөөнү келечекте дагы деле киргизиш керек деп ойлойм. Анткени оор жана өтө оор, демек сен 5 жылдан жогору мөөнөткө соттолуп чыгып, түрмөдө отуруп чыккандан кийин ал жерде криминалдын өзүнүн дүйнөсү бар. Каралардын дүйнөсү деп коет эмеспи? Ал ошол жерде түшүнүктөр менен жашап калганда, аларга байланып калганда, эртең ал президент же жогорку кеңештин депутаты болсо, ал ошолордун бир куралы болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан баягы оруста сөз бар эмеспи? Война без потерь не бывает деп. Мүмкүн көп саясатчылардын арасында күнөөсүз камалып кеткендер болушу мүмкүн. Бирок негизинен баягы камалбаш керек деген мындай жалпы идея болуш керек да. Камалып сен күнөөлүү болуп отуруп чыккандан кийин анда сен жогорку бийликке келе албашың керек да. Жогорку бийлик. Бирок бизде билесиз да, канча деген азаматтарды мындай бир жасалмалуу кылмыштар менен эле мындай түрмөгө отуруп чыкты деген акыбалга алып келип койдук да. Ошол себептен мен ал мыйзам долбоорун чакыртып алдым да. Дагы бир сиздин ошо азыркы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу дагы демилгелериңиз боюнча 11 апрелге өлкө башчы жергиликтүү кеңештерге шайлоону дайындады. Андан эле Бишкек шаарынын мэри деген кресло мындай күн тартибине чыгып кетти да. Ошондон кийин элечи. Анан эми улам бири келип бири кетип, ал бир укмуш картинаны көрүп атабыз ал жактан. Шаар башчыны деле эл өзү шайласа болбойбу? Жогорку кеңеште бир нече жолу бул идея көтөрүлгөн да. Анан ошол нерсе эмнеге ушул күнгө чейин ишке ашпай жатат? Негизинен жогорку кеңеште бул идеяны ар кандай түз эфирлерде, форматтарда мен көтөрүп жүрөм, депутат катары башынан эле. Бизде башка деле жол жок. Илгери 2001-2005 жылы шаардын мэрлерин, айыл өкмөт башчыларынын 2 жолу Кыргызстандын бардык жеринде биз түз шайлоо өткөргөнбүз. Анда элибиз жаңы эле шайлоо, демократия жолуна түшүп келе атса да, бирок 2 жолу башыбыздан өткөн, биз аны уже көргөнбүз. Опытыбыз бар. Ошондуктан азыр эч коркпостон эле биз түз шайлоого келишибиз керек. Мен киргизген мыйзам долбоорунун биринчи окуудан өткөнүнө уже 5-6 жыл болуп калды. Бирок жогорку кеңештин теги төрагасы же комитеттердин төрагаларынын күнөөсү менен мен мыйзам долбооруму экинчи окууга алып чыкпай жүрөт. Мыйзамдарды, регламентти бузуу менен 30 күндөн ичинде ал немеден өтүп туруш керек, ар бир окуудан 10 күн сайын. Бирок 5-6 жылдан бери мен биринчи окуудан өткөн мыйзам долбоорду киргизбейт. Мыйзамды көрдүңүз эле, парламенттик угуудан 7 областты кыдырган инициаторду. Аны эч ким жазабайт. Мен ушуну 7 областтан кыдырып парламенттик угуу өткөргөм биринчи окуудан кийин. 70тен ашык депутат колдогонда мына ошол мыйзам долбоор дагы деле экинчи окууну күтүп турат парламентте. Мына азыр Бишкек шаарын айтып кеттиңиз, албетте ар бир Бишкек шаарынын шайлоодо өткөндөгү
баягы Асир Рахматов кетпеди. Ал шайланып атканда да билесиңер, жалгыз эле кандидат чыкпады беле. Ош шаарынан бир кандидат, Бишкек шаарынан бир кандидат. Ошондо митинг болуп чыккан. Бул болбойт, эл өзү тандаш керек депчи. Элестетсеңер, республикалык маанидеги 2 шаарда шайлоо болуп атса, бир-бирден эле кандидат чыкты. Ким ишенет? Анткени ошол кандидат болом дегендер өтпөрүнө ишенип тур да. Ал депутаттар тиги бийликтен ким көрсөтсө ошону колдоп берет деп эч ким койгон жок да. Ошондуктан ошондо бир эле кандидаттан чыгышты да. Ошондо да мен мыйзамыма кайрылуу болушкан. Мынакей готовый мыйзам турупту түз шайлоо жөнүндө. Ошону өткөрүш керек деп. Мына азыр деле сиз суроо берип кеткен Бишкек шаарыныкы мэрдин кызмат орду бошоду. Бошогон күндөн барып баштап талаш. Мына бүгүн мен азыр эле түштөн кийин парламенттен көтөрдүм. Ортоңку микрофондон. Эмне үчүн жаңы шайланган өкмөт башчы мыйзамдын талаптарын бузуп атат деп. Анткени жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамдын 43-беренесинде так жазылып турат. Мэрдин орду бошогон күндөн тартып, жаңы шайланган мэр келгенге чейинки убакытта милдетин аткаруучу кылып премьер-министр биринчи вице-мэрди, ал кызмат орун жок болсо, анда жөнөкөй вице-мэрди дайындайт деп. Орун басарларын дайындаш керек. Ал эми айыл өкмөттүн башчысы вакант болсо, анда ким орун басарын, ал орун басар деген кызмат жок болсо, жооптуу катчыны дайындаш керек. Бул мыйзамда так жазылган. Эмне үчүн? Анткени убактылуу милдетин аткаруучу деген ал болгону 1-2 айдын эле ичинде. Жаңы шайлоо болгончо эле. Ошого чейин сырттан мэриянын жумушун, бюджетин жана башка функцияларын билбеген жаңы кишини алып келип убары болбош керек. Ал ичиндеги бир чоң каталарды кетирип салышы мүмкүн, түшүнбөстөн. Ошондуктан мэриянын ичинен орун басарлык кызмат келиш керек. Эмне үчүн вице-мэрди биз кызмат ордун дайындаганбыз? Мэр жок убакта ал мэрдин милдетин аткарсын деп. Ошону автоматтык түрдө эле премьер-министр ал жагабы бийликке, жакпайбы вице-мэрди коюш керек да. Мына бүгүн мыйзам бузуу болуп тур. Кече да бир баланы алып келиптир, мэрияда вице-мэр эмес. Бүгүн аны кетирип туруп, бүгүн дагы башканы алып келди. Бул биздин өкмөт башчынын мыйзамды карабагандыгы. Өкмөт башчы боюнча айтып атасыз. Талаптары бузулуп атат. Өкмөт башы боюнча айтып атасыз. Мен андан да жогорураак кызматта турган адам жөнүндө сурайын деп атам. Жакында эле кызматка расмий киришти өлкө президенти Садыр Жапаров. Ал өзүнүн аккаунтунда социалдык тармактагы кечээ күнү жазды. Ушундай аябай идеялуу адамдар жолугушууларга көп келишет, сунуштарын айтышат, демилгелүү жаштар бар, анан азамат ушу иштейт экен десең эле артынан мындай бир узун чууруп бир мындай чырлары чыгат деди да. Анан бул жарабайт шаар башчыга деген пост жазды да. Анан ал бул тикелей ишарат катары кабыл алынат да. Эми бул дагы өзүнүн жанагы конституция жазып берген чектеринен аша чабабы? Эми азыр бул жаңылык эмес. Президент аткаруу бийлигинин башчысына ишарат кылганы. Буга чейин деле билесиңер, 10-жылда ушул бүгүнкү конституция 10-жылы кабыл алынып күчүнө кирген болсо, ошондон бери Атамбаев, Жээнбеков тарабынан бул конституцияга өзүнүн ыйгарымдыктарынан бир аз аша чаап кеткендик ар дайым болуп келген. Адат болуп калды коомчулукта. Өкмөт башчыны, мисалы ошол Атамбаев, Жээнбековдор кимди кааласа, ошол ар дайым өкмөт башчы болуп келген. Ошондуктан биз шайлоолордо программабызда конституциялык реформага барыш керек деп, Республика партиясы биз ар дайым чыгып келатабыз. Эмне үчүн аны силер коюп атасыңар дегенде биз айтып келатабыз. Биздин 10-жылы конституцияда жазгандар убада беришкен. Бул парламенттик республиканын конституциясы. А бирок иштеп келгенде бул парламенттик эмес, аралаш болуп калды да. Анткени күчтүү президент эл менен түз шайланып атат. Кол башчы болуп турат. Баардык күч органдары ошодо. Ошол себептен жаңы конституция кабыл алып, реформага барып туруп, же парламенттик болсо анда премьер-министр мамлекет башчы болуш керек, президентти жоюш керек. Же болбосо президенттикке барсак, анда премьер-министр деген кызмат болбош керек деп. Анткени и так деле президент башкарып атат. Мына кече эле тиги азыр эми тиги Жапаров жаңы шайланды. Кече эле 3 жыл Жээнбеков, ага чейин Атамбаев. Фактически алар баарын башкарып келди да. Ошон үчүн Атамбаев ачык айтпады эмени ТЭЦти мен чечкем депчи.
Ачында ТЭЦ боюнча президент жооп бербейт. ТЭЦ боюнча премьер-министр жооп беришке келет. А бирок ал ачык айткан мен чечтим деп. Чынында теги президенттин тиешеси жок болуш керек эле да. Көрдүңөрбү? Ошондуктан аша чапкан ишарат эмес, ачык эле команда берип келген. Ошондуктан мына азыр конституция өзгөрүлүп атат да. Өзгөрүлүп атат. Өзгөрүлгөн конституцияда ишарат кылбай, киришпестен эл менен шайланган, тикелей шайланган президент жеке өзү курайт, өкмөттү курамын да аныктайт, түзүмүн да аныктайт. Каалаганын кетирет, каалаганын коет жумушка. Бир гана парламенттин макулдугун гана сурап коет. Экинчиси ал жоопкерчилик. Бүгүнкү күндө конституцияда президент жооп бербесе аткаруу бийлигине, эртең жаңы конституция өткөн күндө президент жеке жоопкерчиликти алып барат. Жеке жоопкерчилик. Бир чети бул жагынан ошондой элди алдоо эмес, мындай ачык моюнга алуу туура болду деп ойлойсузбу? Ушундай кабыл алынганычы. Эми биз көрүп атабыз да парламентте. Ал буга чейин деле ошондой болуп келатат. А бирок байкуш премьер-министрлер жылда алмашып атат. Садага чабылып аткан. 3-4 президент шайланса, бирок 32 премьер-министр болуп келатат. Анткени мына бир жумуш болсо эле мына президент кетире албайт деле, анан өкмөттү жогорку кеңеш кетире берет. Мына эми азыр жаңы конституцияны кабыл алсак, президент өзү башы менен жооп бере турган болот. Ал жерде так жазылган жеке жоопкерчилик тартат деп. Зато жыл сайын өкмөт алмашылбайт. Эл менен шайландыбы президент 5 жылга. Ал 5 жыл аткаруу бийлигин жетектейт өзү. Мамлекет башчы да болот бир жагынан, экинчи жагынан ал аткаруу жоопкер да болот. Толук жоопкерчилик ошол президенттин мойнунда. Мына эми биз так 3 бийлик бутагына келдик. Биринчиси аткаруу бийлиги, аны президент жетектейт. Экинчиси мыйзам чыгаруу, бул жогорку кеңеш. Үчүнчүсү сот бийлиги. А буга чейин болсо аткаруу бийлиги болгон премьер-министр жетектейт деп. А бирок президент кайка кирет дегенде биздин эң мыкты, мен эмес, эң мыкты деген бывалый юристтерибиз айта алган эмес. Анткени президенттин кайсы бийлик бутагына кириши аныкталган эмес да. Бирок эң жогорку бийлик ошонун колунда болуп кетти. Болуп келген, аткаруу бийлигин толук чечкен, мыйзам чыгаруу бийлигине киришип келген. Маселе өсүп ошондон чыкты деп атасыз. Баягы орусча айтканда мелочь болсо да мен туура көрдүм. Садыр Жапаров ак үйдөн чыгып кеткен. То есть аткаруу бийлигин келечекте жетектейм. Жаңы мынакей референдум өттү да уже. Эл президенттикти тандады. Ак үйдөн чыгып туруп, тиги өкмөт үйүнө барды. Анткени даже мыйзамда жазылган регламентте жогорку кеңеш отурган имаратта башка уюмдар болбош керек деп. А буга чейин Атамбаев та Жээнбек та 7-этажда отуруп, каалагандай ошол жерден чакырып депутаттарга түз киришип келген. Таасир этип келишти. Ошондуктан мен ойлойм, азыр баягы албетте чоң үмүттөр, бирок раз чечип келатабы президент, мыйзамдуу түрдө чечсин да сразу жооп берсин. Бирок биз кандай болсо да президенттен баштап жөнөкөй жараныбызга чейин мыйзамдын талаптарын аткарганды үйрөнүш керек да. Мына мэр боюнча эле мен бүгүн айттым, закондо так жазылып турат. Убактылуу кеткенде тиги ордуна вице-мэр орун басары келиш керек. Ал үчүн башканы кое албаш керек. Жаңы өкмөт башчы Марипов просто башканы койгонго жол жок. А бул бир эмес экинчисин коюп атат. Бул биринчи элден уят. Күнүгө эле бир кече күлүп атат элдер. Тиги рекорд деп. Мынча жыл эмес, мынча сааттык мэрлер келип атат. Экинчиси мынакей президент киришип, ал дагы болбойт го, ал дагы мынча иштери бар экен, аял затына кол көтөргөн экен деген сын пикирден кийин алмаштырып атпайбы, көрдүңөрбү? Чынында караш керек да. 1 миллион адам жашаган Бишкек шаарынын мэринин кызмат ордуна адамды карап атканда текшерип коюш керек да бир азчы. Бирок ал киши айтты, Садыр Нуркожоевич жөнөттү деп. Ошол киши менен 2 жолу макулдашкан, тиги бул деп. Албетте ал жоопкерчиликти тиги өлкө башчыга буруп атат. Президентке бургандай кылып ишарат кылып атат да. Мен ойлойм, ал боюнча өзлөрүнүн иши албетте. Октябрь айында жана элдик толкундоолордон кийин Садыр Жапаров ошол өзүнүн постунда бир фото чыгарды. Ал жерде Өмүрбек Бабанов менен жолукканын айтты. Анан Бабанов дагы өзүнүн баракчасында жазды: мен президенттик шайлоого катышпаймын деп чечтим. Жапаровду колдого алам депчи. Бул окуядан көп өтпөй УКМК шайлоону аралаша эле шайлоого. УКМК Бабановду тергөөгө чакырып баштады. Ошондо
бул жана бир суу элге мындай басымдуу таасири бар адамды тушоого алып туруубу же конкреттүү негиздүү иштери барбы, эмне болуп атат ошо Бабановдун тегерегинде окуялар азыр? Эми Бабанов жөнүндө суроо болсо албетте Сиздердин команданын лидери катары сурап атам да. Партиянын мурунку лидери, биздин партиялашыбыз Өнөрбек Тотоович жөнүндө сөз болсо албетте 10-жылы өзүңүз айтып койгондой 10-жылы шайлоого бет алгандан бери мен Өнөрбек Тотоовичтун түзгөн партиясынын курамында келатам. Ошонун катарында активдүү депутат же болбосо активдүү партиянын мүчөсү катары. Эми ал кечегиде чыкпайм дегени ага чейин эле билсеңер 2020-жылы октябрда болгон шайлоого Өнөрбек Тотоович кандидатурасын Койгон жок. Койгон эмес да. Анын астында 2020-жылдын башында эле баягы мындайча айтканда куугунтук болуп, Москвада бир 2 жылга жакын сыртта жүрүп, анан кийин келгенден кийин ал саясатка жанагы билесиңер 10 чакты кылмыш иши болгон. Ошолордун эми аягы суулбай койду деген ой менен партияга кедергиси тийип калбасын деп ал күзүндөгү шайлоого чыккан эмес да. Партиянын лидерлигин жаш кадрларга деп туруп ал өткөрүп берген. Ошо менен ал партиянын лидери да болбой калды, күзүндөгү шайлоого уже чыккан эмес. Анан кийин албетте көп божомолдор болду, президенттик шайлоого чыгат деп, бирок ал күзүндөгү шайлоого чыкпагандан кийин президенттик шайлоого да катышпайм деп чечти. Анткени билесиңер 17-жылда катышкан, 600 миңден тегерегинде добуш алган, бирок эми бийликтин жанагындай куугунтугунан кийин ал өтпөй калган. Эми көп маселе ал өзүнчө. Ошондуктан бунусунда бул шайлоого чыккан жок, бирок жөн эле шайлоого чыкпай сыртта турбастан ошол Садыр Жапаров менен жолугушкандан кийин ачык эле Садыр Жапаровду колдойм деп айтты. Билесиңер, эми Өнөрбек Тотоович өзү баягы чечкиндүү саясатчы, далай нерсенин башынан өткөргөн. Мен туура эле көрдүм. Не болот экен деп сырттан карабастан ошол кандидаттардын ичинен потенциалына ким бир ишти алып кете алат деп өзүнүн баасын берип Садыр Жапаровду колдойм деп чыкты. Бабанов Өнөрбек Тотоович өзү эле эмес, тиги командасы менен тиги Садыр Жапаровдун кандидатурасын колдогонго биз да неме Бабановду колдоп, кошо тиги Жапаровду колдодук. Сүрөнгө алдыңыздар. Активдүү болбосо да, бирок ачык позициябызды айтып, мынакей шайлансын, эл колдоп туруп, октябрьский событиядан келгенден кийин жетектесин, жоопкерчиликти алсын, бир киши чечсин депчи. Анан кийин мынакей референдум кошо болду, азыр президенттик формага өттүк деп турабыз. Жаңы конституцияны мынакей даяндадык деген турабыз. Жакында эми жергиликтүү шайлоолор менен кошо, эгер референдум болсо, жаңы конституция кабыл алынса, мен ойлойм бир жаңы барак ачылат го деп. Кыргыздардын тарыхында. Ал кандай болот, эми ал албетте келечектин иши. Бирок так элге түшүнүктүү, баарына белгилүү ким кайсыл тиги аткаруу бийлигин түзөт, ким жооп берет, элге түшүнүктүү болуп калат да. Ото буга чейин бизде премьер-министр бар, аны парламент шайлайт деп айтылганы менен фактически президенттин астында болуп келген да. А эми мыйзамдуу президент өзү түзөт. Өзү жооп берет. Ачык болуп калды. Ачык айткан. Ачыктыкка үйрөнгөн жакшы. Бизде ачыктык болуш керек. 2010-жыл боюнча айтсак, Бабанов бир нече амбициялуу жаш саясатчыларды чогултуп бир партия түптөдү дагы. Анан ошо биринчи эле аракетинде парламентке өтө алды да. Анан ал партия 5 жыл иштеди. Кийинки чакырылышта ошо республика бөлүнүп туруп 4 партия кайрадан парламентке өттү да. Ошондо бул Бабановдун кыйын уюштуруучу менеджер экендигинин белгисиби? Эми Өнөрбек Тотоовичтун кыйын менеджер экенин ага чейин эле албетте биз билип, азыркы элдин баары эле билет. Анткени ал өзү бизнести жакшы түптөп, алдыга алып чыгып, бүгүнкү күндө бизнесмендердин ичинде биринчи, экинчи орунда турганы бул эле чоң факт да. Экинчиси, бул ага чейин эле 2005-жылы биринчи жолу шайлоого чыккан да. Ошондо менин эсимде, тиги айылдан биз колдодук Өнөрбек Тотоовичту, жаштар чыксын деп.
Ошондо 34 жашында ада мандат менен чыкканда биринчи орун менен чыккан. Биринчи турдан эле биринчи орун менен Кыргызстан боюнча да 80ге жакын пайыз менен ошол округтан жеңип чыккан. Биринчи эле шайлоого чыкканда. Мына ошол жерден саясий тиги кадамы башталганда, анан кийин билесиңер 2007-де ал оппозициялык маанайда 100 000 деген киши менен митингге чыгып, бир баягы түндө конституцияны алмаштырууга жетишип, Бакиевдин убагында, Бакиев кетсин деген урандар менен оппозициялык блокто жүргөн. И өзү да мен билишимче тамашалап калат, ошондон бери оппозициялык эле маанайда келатам депчи. Хотя мынакей ошол 2007-ден башталды, 2007-деги шайлоолордо, анан кийин ал СДПКдан 2007-деги шайлоодо чыкты, ал деле оппозиционный блок. Анан кийин мандатын Роза Утунбаевага өткүзүп берип, баягы куугунтук кылып, гражданствосын билесиң, то есть куугунтукта келатат да мындайча айтканда оппозицияда. Анан албетте 2010-до тиги революциядан кийин партиялык системага толук өтөбүз дегенде жаңы түптөп ошондо алып чыкты. Мен ойлойм, чоң жетишкендик менен албетте. Ошондо да сиз айткандай менеджерлик мүмкүнчүлүгүн толук көрсөткөн экен. Ар бир областтан кийин ошол лидер, координатор кылып балдарды алып чыкса, ошолордун ар кимиси кийин өз алдынча чоң саясатчы болуп калыпташты. Тиги Шаршембек Абдыкеримов, Канат Исаевтер Кыргызстанды түзүп кетти. Бакыт Төрөбаев Өнүгүүнү түзүп кетти. Алтынбек Сулайманов Бирболду түзүп кетти. И булардын баары мына Бакыт Эргешев эле мен сүйлөшүп болуп калам. Ачык эле айтып жүрөт, мынакей биз биринчи келгенде ошол Бабанов менен түптөдүк эле, кийин ар кимиси өзүнчө бөлүнүп. И ошолордун баары эң кызыгы кийинки парламентке өтүп келбеди. Жөн эле катышпастан өтүп келди. Мына бул мен ойлойм, и өзү болсо 15-те кайра жаңыланып күчөйүбүз деп туруп, баягы түндүк түштүк болбосун деп туруп, республика ата журт болуп туруп, Камчы Кыдыршаевич менен бир немеге кармашып чечишип туруп, мына биз блок ирлештирүүгө барыш керек деп туруп, ушундай альянс менен жаңы партия республика ата журт чыккан. Мурункусунда 23 депутат болсо, кийинкисинде 28 депутат менен күчтөнүп келдик. Бирок эми албетте кийин 17-жылда билесиңер, уже президенттик шайлоого чыгууну чечип, анан ошодан кийин мынакей Кайра куугунтукка калды. Кайра куугунтукта калды. Эми 15-те деле биз жыргап кеткен жокпуз. Ал убакта деле тиги тизмеге нааразы болуп, тиги Атамбаевдин немеси менен СДПК менен кармашып келгенбиз. Алар биринчи орун болсо, биз экинчи орун менен келгенбиз. Ошону менен оппозициялык маанайда. Бул кишинин сиз азыр айтып атасыз, илгери эле бизнестен деле далилдеди, саясий жолунда дагы далилдеди депчи, мындай көрөгөчтүгүн, уюштурмандыктыгын. Бирок ошол потенциал канчалык өлкө башкарууда колдонулуп атат? Премьер-министр болуп 12-жылы келгенде, анакей ошондо мен ойлойм, мамлекетти аткаруу бийлигин ага чейин депутаттык лидер партия катары, лидер фракция катары өзүн көрсөтө алса, анткени бир моментте партия түзүп, Кыргызстан боюнча ошончо добуш алып келиш кыйын да. Бирок анан кийин аткаруу бийлигин жетектеп туруп, экономиканы жылдырбасак, биз кыйкырып жүрө бергенде эчтеке өзгөрбөйт деген ой менен мына премьер-министрликке кетти. Неме фракцияны бизге таштап туруп. Ошол 8 ай эле иштеп, анан кийин билесиңер да, баягы Өмүрбек Текебаев кийин өзү мойнуна албады. Атамбаев сурангандан кийин кетиргем депчи. Мына ошол болгону 8 ай иштесе да, азырга чейин элдин эсинде бар. 100 күндүк программаны эч ким сурабаса да өзү отчет берип парламентке келип, 100 күндүк программа кабыл алып иштеген өкмөт, бул жалгыз Бабановдун өкмөтү болгон да. И ошол жерде эң эле жөнөкөй бир тыйын акча кетпей турган тиги автоунааларга доверенностьтарды жок кылып салды, автоунаалардын техосмотрун жок кылып салды. Бир да тыйын кереги жок ал реформаларды жасаганга. Бир топ нерселерге, өзгөрүүлөргө барды да. Ошондой эле мынакей бизде мурун бир нече деңгээлдүү бюджет болчу. Бир чечим менен райондук бюджетти жоюп салды аткаруу бийлигинде. Мен депутат болуп райондук кеңешти жойдум мыйзам менен. Ал райондук бюджетти жойду. Бүгүнкү күндө кыргыз өкмөтүнүн айыл өкмөтү бар. Республикалык бюджет бар жана жергиликтүү бюджет бар. Биз 6 миллион эл менен Кыргызстанда биз ирлештирүүгө барышыбыз керек да. Бул мен 10 жылдан бери айтып келатам, биз областтык деңгээлде мынакей Бабановдун убагында губернатор деген атты жойду, обл администрация дегенди жойдук.
Анан убактылуу переходной ыйгарым укуктуу өкүлдү аппараты менен калтырып койду. Облус прокуратура, ГКМБ ушулар калды. Кийинки этапта эле концепция кабыл алынган, Бабанов кийинки этабында эле областтык калган органдардын баарын жоймокто, райондорду ирилештирип туруп, күчтүү райондун акими түз премьер-министр менен иштей турган болмок. Анан райондордун саны да укрупненийин азаймак. Акыркы этапта айыл өкмөттөрдү ирилештирүүгө барып туруп, бүгүнкүдөй 453 айыл өкмөт эмес, бизге бир 250-300 айыл өкмөттү ирилештирсе толук жетет. Мына Бишкектин тегерегин карасаңар, Новопавловка, Военный Антоновка, Маевка, Нижняя Ларча, Лебединовка жана башкалардын баарын Бишкекке кошулуп калды алар. Эми ошону азыр Бишкек шаарына кошуп койсо 5-6 айыл өкмөткө кыскарат го ирилештирип. Эми аны качан жасайбыз? Ага саясий эрк керек да. Ага кадам, чечкиндүү кадам керек. Мына ушундай чечкиндүү кадамдарга мен ойлойм, Рыктолович бара алды. Биз өзүбүздүн программа идеяда ошондой болчу. Азыр да мисалы мен ушул нерселерди өкмөттөн талап кылып келем. Административдик территориалдык реформаны биз аягына чыгыш керек. Айыл өкмөттүн башчылары менен шаардын мэрлерин эл түш жайлаш керек. Теги мамлекеттик бюджеттен бөлүштүрүү болгондо жергиликтүү бюджетке бүгүнкүдөй 12% эмес, 25%, мындайча айтканда жергиликтүү бюджеттин деңгээлин 2 эсе көтөрүш керек да, каражатты. Биз бийликти гана децентралдаштырбастан, биз каражатты да децентралдаштырыш керек. Биздин каражатыбыздын баары борбордо, борбордук бийликте. А биз аны конституциянын талабы менен биз аны жергиликтүү бюджетке бөлүп бериш керек. Аларга канча керек болсо, ошол жергиликтүү маанидеги маселелерди чечиш үчүн. Мына мисалы эмне үчүн? Таза суу үчүн, канализация үчүн, тротуарлар, парктар, түнкү жарыктандыруу үчүн алар келип Бишкектен сураш керек. Алар өзүнүн чарасы өзүнүн бюджети болуш керек да. Биз беришибиз керек. Анткени эл деген райондо жашабайт да. Аймакта. Эл деген областта жашабайт. Эл айылда же шаарда жашайт. Ошон үчүн айылдык шаардык бюджеттерге биз жетиштүү каражатын бөлүп бериш керек. Биз ошону жасай албай жатабыз. Биз мындай күрк тооктой болуп эле басып жатабыз. Борбордон чыкпай. Борбордон чыкпай. Анан кийин ошону алар алыш үчүн келип алып туруп анан кийин шартка берип атат. Пара берип атат, взятка берип атат. Ошондуктан мамлекеттик чиновниктер, ошол эле Минфин жана башкалар, ошол структуралар, ошол жагынан коррупциялык схемалар көп болуп атат да. Алар бөлүшкүсү келбейт, ошон үчүн жолу букташат. Неме бийликти бөлүштүрүп туруп баардыгына неме таратып децентралдырбаса болбойт. Элдер дагы эле Бишкекке келе берет. Мына азыр бүгүн санарип, бүгүн 21-кылым баардык, то есть дүйнө жүзү кичирейип кетти деп атпайбы? Азыр Америкада болгон нерсени биз моментально бул жерден көрүп атабыз. Дүйнө кичирейип кетти. Ошондой болуп туруп Европа биригип аткан убакта биз болсо азыр тиги ирлешиш керек. Кыттырап жүрөбүз. Областтын жанагы ыйгармыктуу өкүл менен кошо бардык областтык ГКМБ бүгүн кимге кереги бар? Областтык ички иштер министрлиги кимге кереги бар? Ошол жерде күчтүү райондук аким, эки райондо бириктирип туруп, түз премьер-министр, 25 аким калса, түз премьер-министр менен күнүгө онлайн сүйлөшүп туруш керек. Райондун күчтүү прокурору, генеральный прокурор менен күнүгө сүйлөшүп туруш керек. Ошондо эффективдүү болмок деп атасыз. Иштер ылдам жүрөт, эффективдүү башкаруу болот. 100% сарамжалдуу бюджетти пайдалануу болот. Эки райондон бириккенде эки район администрациянын имаратынан бирөө бошойт да. Көптөгөн экономиялары болот. Эми аны айтып отуруп, чынын айтканда мен чарчадым. Учурда абакта жаткан Дүйшөнбек Зилалиев, мурдагы вице-премьер, жанагы мыйзамсыз баюуга айыпталып камалды эле. Ал киши айтып атат, жана банктардагы ячейкалардан табылган акча ал меники эмес, ошол кездеги президенттик кызматка талапкер Сооронбай Жээнбековдуку болчу депчи. Анан сиздер боюнча сурагым келет да, ошол 600 000 добуш үчүн Бабанов күрөшпөй калтырып койду деп элдин ичинде мындай бир сын айтылып келатат да. Сиз айттыңыз, ал кишини аябай чечкиндүү адам депчи. Ушул сындарды кабыл аласыңарбы? Күрөшпөй калтырып койду дегенге. Да, албетте, ал 17-жылдагы шайлоо элдин же болбосо келечекте саясатта, саясий тарыхыбызда кандай орун алат? Бул аябай альтернативдүү шайлоо болду деп орун алат. Анткени Бабанов 34% алса, жеңип келген Сооронбай Жээнбеков 53% алды. 53% менен өтө мындай жакын болду. Анан кийин эмнеси менен андан кийинки коррупционердин жана символу болгон Райымбек Матраимовдун эмнеге
немеси ошол убакта көтөрүлүп баштады да. Биринчи парламенттен Матраимовдун темасын көтөргөн Бабанов болгон. Биринчи жолу. Мына бул чектен чыгып кетти. Трибунадан айткан болчу. Бул бала чектен чыгып кетти. Анткени ошол президенттик шайлоодун алдында шаардык кеңештердин шайлоосу болгондо ошол жерде Кара Суу шаарында республикада катышкан, Ошто бардык жерде катышканда ошол жерде биздин штабтан маалыматтар келген, мындай болуп атат деп, ошондо биринчи жолу биз сталкиваться эттик да, мындай ошол райондун неме факттары мененчи. Ошол бир шаарды мындайча айтканда бир адамдын влияниясы, бир адамдын каржысы менен алып койгон. Андан кийин ошону көтөрүп, таможняны көтөрүп чыкканда, билесиңер, ал анда тиги жогорку кеңеште болчу. Андан кийин 17-жылы уже президенттик шайлоого чыкканда мен ойлойм, районго башка жол жок болду болуш керек да. Бабановго каршы чыгуудан башка. Анткени Бабанов президент болуп кетсе, анын күнү бүтөөрүн ал сезип билип турган. Экинчи тарапты колдоду дейсизби? Бабановго каршы иштеди да. Ким болсо да ал Бабановго каршы иштеди да. Ошондуктан ошол факттар менен Атамбаевдин факттары, өзү президент болсо да 7 областты кыдырып, Бабановду жамандап, Бабановду мындайча айтканда катуу сөздөр менен жамандап, жөнөкөй эле эмес, катуу сөздөр менен жамандап, өзүнүн амплуасында аябай жаман сөздөр менен жамандап, буну өткөрбөш керек деп туруп, анан кийин соке дозун деп туруп, ошентип президент өзү иштедиби, тигил жактан коррупционный акчалар аралашып колдоп, мен баамда ошону менен ал зорго жеңип кетти да. Зорго ошондо да. Өрбек Толч акча таратат, тиги бу дегенде мынакей кийин көрдү. Ким таратты акчаны? Көрүңүздөр, ошондо ошол 600 000 добуш алса да, бирок таза 600 000 добуш болчу да. Күрөшпөй койду дегенде эми башынан эле менин билишимче бийликти базып албайм деген сөзү бар болчу да. Өрбек Бабановдун бийликти базып албайм деген. Ошол сөзүнө ал мындай бардыгын көрүп турган мындай чоң саясатчы катары ошого барган жок да. Анткени ал убакта жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн кызматын өткөрүп бере элек Атамбаев 2 президент, Райым жана башкалар менен кошуп туруп, эгер эгер Бабанов элди көтөрүп чыкса, ошондо кан төгүлүп кетет деп ал ошол кадамга барган жок да. Анткени чын эле булар жаңы шайлоо бүткөндө бардыгына даяр болуп туруп, Бабанов бизден талашат деген ой бар болчу да, булар даярдарды көрүп турганда. Ошондуктан ал ошого барбастан элди көтөрүлүп чыккан элди тескерисинче базып койду да. Суранып, өзүнүн неме өкүлдөрүн жиберип, штабтардан мынакей чыкпагыла, менин бийлигим үчүн бир жарандан каны төккөн мага кереги жок деп, мен таластан ал тиги сөздөр эсимде, ошентип туруп чыгып кеткен элди кайра токтотушту, суранып кайтарды да. Ошондо албетте эл немеси бугу чыкпай калды. Наразы болушту айрымдары. Суубай калды, ошо менен анан кийин мынакей деп туруп, анан ошол тарапташтардын ичинен Өмүрбекке таарынгандар да болду. Ал деген мындай да, эртең эмне болуп кетет эле? Стабилдүүлүк баягы бир аз болуп турган таразадан тайып кетсе, кандай болуп кетиши белгисиз да. Ошол келечекте бир жаман нерсе болуп кетпесин деп, Өмүрбек өзүнүн бийлиги, мансабы үчүн ошого барган жок да. Кийин мен ойлодум, башында мен да туура эмес көрдүм, бирок кийин ойлонуп все-таки баягы жетилген саясатчы катары жеке өзүнүн кет башы же бийлиги үчүн ушу элди колдонгон жок деп туура көрдүм. Сиздердин дагы бир партиялаш, сиздердин командалаш деп айтайынчы, Руслан Казакбаевга учурда өлкөнүн тышкы саясатын жүргүзүү милдети жүктөлгөн да. Анан ал киши кандай аткарып атат ушул жумушту деп ойлойсуз? Эми Руслан Айтбаевич жөнүндө сөз болсо, албетте ал өзүнүн уюштуруучулугу, өзүнүн дипломаттыгын жогорку деңгээлде мындай ишин алып барган киши. Ал буга чейин өмүр бою дипломат болуп иштеп келип, анан билесиңер 10-жылы баягы революциядан кийин ошол убакта тышкы иштер министри болуп, ошол убакта бийлик жок болуп, легитимдүү бийлик жок болуп турганда, Кыргызстандын атынан чет өлкөлүктөр менен иш алып барган жалгыз тышкы иштер министри болгон, легитимдүү органда президенттер менен, ООНдун кеңсеги менен түз ушунда Руслан Айтбаевич иш алып барган. Албетте ошол тажрыйбасын мына
кечеги өзүнүн министр болуп дайындалгандан кийин мен ойлойм ошол тажрыйбасын бул колдонду да. Министр боло салып эле барып туруп Россиядагы маселени чечип, ал жердегилер менен жолугуп келди. Анткени бул жерде убактылуу бийлик эле да, билесиңер. Жаңы премьер-министр болуп шайланганда Садыр Жапаровду тегеректегилер баягы кандай болуп кетет деп неметпей турган суроо жаратып аткан. Россия жана башка мамлекеттердин элчилери аркылуу, министрлери аркылуу мен ойлойм Руслан Айтбаевдин бул октябрь событиясынан кийинки да орду чоң деп, салымы чоң деп. Анан эми азыр кече жаңы өкмөт шайланды. Мына Руслан Казакбаев биздин коллегабыз мурун министр болгон болсо, кийин 5 жыл депутаттык тажрыйбасы бар жаңы кайра министр болуп өкмөт мүчөсү болуп дайынданды. Мен ойлойм ал Кыргызстандын башка чет өлкөлүк мамлекеттер менен болгон ишинде, ошол эле кыргыз өкмөтүндө тышкы саясатты алып барууда, президенттин тышкы саясатын алып барууда чоң салымын жасайт го деп. Өтө тажрыйбалуу, өтө мамлекеттүүлүк касиети жогору инсан деп ойлойм да. Дагы бир окуя боюнча сиздин позицияны тактап кетейин деп атам. Ушул сиз иштеп аткан жогорку кеңештин 6-чакырылышы Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткансыңар да. Анан ал канчалык жөндүү болду, канчалык мыйзамдуу болду, эми ал нерсени келечек дагы бир баасын берет деп ойлойм. Учурда ушу 6 жылдык мөөнөтүнүн ортосунда элдин нааразычылыгы менен кызматтан куугулган Сооронбай Жээнбековдун ошол макамда отурганы туура деп ойлойсузбу? Эми азыр бул боюнча маселелер токтоп калган жок. Буга чейин бир эле Атамбаевдин эмес, ага чейин Бакиевдин да, Акаевдин да макам алынган. Ошондуктан да карасаң азыр алынбаган макам мээлер Отунбаев менен эле, анан кийин азыркы кече жакында кеткен Сооронбай Жээнбеков да. Эми Сооронбай Жээнбековго эмнеге берилди дегенде, ал өзүнүн арызы менен кетти. Талашкан жок. Акаев деле өзүнүн арызы менен кеткен. Жаңжалга эми ал баягы качып кетти да. Ал баягы качып кетти. Акиев болсо атып анан качып кетти, ушундай деген ой менен баягы тынчтыкты алып калууга бир ушундай салымы бар деген ой менен берилип калды да. Бирок бүгүнкү күндө андан бери иликтөөлөрдө, коррупциялык схемаларды ачууда ар кандай маалыматтар чыгып атат. Ошондуктан азыр келечекте экс-президент макамын алган Сооронбай Жээнбековдун маселеси көтөрүлүшү мүмкүн деген темалар коомчулукта, эксперттерде, юристтерде, тергөөчүлөрдө көтөрүлүп келе жатат, саясатчыларда. Ар кандай тараптар бар да, ар кандай тараптар бар. Ошондуктан бул эми албетте 6-чакырылыш эмес, 7-чакырылышта каралып калышы мүмкүн. Бирок бул маселе толук жабыла элек да. Анан албетте бул маселеде бир эле жогорку кеңеш эмес, жаңы шайланган президенттин ою да мындай позициясы маанилүү дейсизби? Позициясы өтө маанилүү болот го деп ойлойм. Анткени биз эми жаңы баракка кирип атабыз, президенттик башкарууга. Анан баягы кеткен президенттин баарын эле экс макамын алып эле жоопко тартып өрүү жагын кандай карайт? Мен ойлойм ошодон маанилүү го. Баягы биз артта өтүп кеткен нерсенин баарын эле чукуй беребизби же алдыга жылабызбы деп. Мына кече карасаңар, Сооронбай Жээнбековдун 3 жылы эмне менен өттү? Эмне менен эсте калды? Мурунку президент Атамбаевдин былыктарын казып, аны каматуу менен адан кек алуубу билбейм. Хотя ал буну президент кылган. Түшүнүксүз болду, өтө түшүнүксүз. Албетте өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү болду. 3 жыл мамлекеттин президенти ушул мурункусун каматам деп эле ошону менен жүрүп, бир күнү өзү да мынакей аягына жетпей ал карачы. Тескерисинче ал иштесе өлүп кетсин, аны тим коюп туруп 3 жыл жанын үрөп, Бабановду куугунтуктабай, мурунку нерселерди куугунтуктабай, Текебаевди каматам, анан койчу дагы кимдерди каматтайчы, ошолорду каматам дебей, анан көрөп бардык оппозициясында өзүнүн командасында чогултуп алып туруп, националдык улуттук лидерге айланып туруп, давай только жаратмандык менен иштейик десе, мен ойлойм башкача болмокпу деп. Шайлоого киришпей, коррупционерлердин акчасы менен биримдикти, мекеним Кыргызстанды өткөрөм деп туруп, сатып алам деп ойлобостон, ким өтсө ошол өтсүн, бардыгы Кыргызстандын партиясы.
Ким иштесе мыктылар келсин, анткени мен ойлойм өзү президент үчүн түрмөдө жаткан оппозиционер да ошол президенттин жараны да. ооба, ошол үлкөн жараны. Оппозициялык партия да ушул президенттин партиясы катары ал эсептеш керек да. Бир чоң трагедия ушул президент болуп шайланган адам өзүнүн деңгээлин сезбей, бир мурункусунан кете албай эле калды да. Атак ал президент болгондо өйдөгө чыгыш керек да. Анын өзүнүн партиясы болбош керек. Анын өзүнүн тиги саясатчылары, анан оппозиция деген болбош керек. Ал бардыгына бирдей караш керек. Ошондо ал улуттук лидер болуп туруп, мындай тиги бир ынтымак алып келе алмак да. Андай болмоюнча болбойт. Мен ойлойм, келечекте деле ошондой болмоюнча болбойт да. Ошондуктан азыркынын элге мындай саясатчыларга жакканы азыркы президенттин эмнеси болуп атат? Бул мен тиги кек алуу, куугунтук дегенди жазабайм. Анткени менин өзүм башыман бул өттү. Мен мына мынча жыл өзүм түрмөдө куугунтуктун аркасынан отуруп чыктым дебеди. Мына ушул да көп нерселерге мындай оң положительный бир неме таасир берип атат да. Бул чын эле көптү көрдү, куугунтуктан аябай азап тартты деген ой ушудан болду да. Ошондуктан мындай көпчүлүк колдоо да ошол тараптан болду болуш керек. Анан эми албетте азыр жаратмандык баягы созидание деп коет го, бир алдыга жылыш керек. Алдыга жылыш керек. Бири-бирибизди кубалашып жүрөрбү, Чоң рахмат маегиңизге. Биз бүгүнкү маекти ушундай бир жакшы ой менен жыйынтыктайбыз. Ишиңизге ийгилик. Анан ушул программада айтылган кайсы бир ойлор өлкөнүн тагдырын чечип аткан адамдардын бир ниетине туура келсе, анда бир биз да максатыбызга жеткен болобуз. Урматтуу көрүүчү, биз бүгүнкү маекти ушундай нотада жыйынтыктайбыз. Сиздер Кенжебек агабыз менен маекти Супер ТВ телеканалынан, sirep.kg сайтынан жана биздин YouTube каналдан көрө аласыз. Дагы кимдердин келишин каалайсыз, эмне суроолор, кандай маселелер көтөрүлүшүн каалайсыз, анда комментарийлерге жазып калтырсаңыз болот.